Алып жаткан медальдар же болбосо байгелери тууралуу спортсмендердин бул биздин берип жаткан медальдарыбыз, ыйгарып жаткан медальдардын деңгээли канчалык? Бул жерде азыр алыш күрөшүндө бул баягы өзгөчөлүгү болуп атат. Бул жердечи азыркы ошондуктан катуу даярдалган. Бул жердечи бир уткан спортчу эки наам алып атат. Биринчиси көчмөндөрдүн жеңүүчүсү, экинчиси дүйнө биринчилигин утуп атат. Алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн биринчилиги да кошо болуп атат. Бул медальдар берилгендер бир гана ушул алышка байланыштуу болуп атабы же жалпы эле спорттун жалпы түрү боюнча экиде медаль алып жатышабы? Жок, алышка эле таандык болуп атат бул. Анткени айтып атпаймынбы, ошол көчмөндөрдүн алкагында дүйнө чемпионаты болуп атат. Алыш күрөшү боюнча. Ошондо көчмөндөрдүн да чемпиону, дүйнөнүн да чемпиону деген наамдарды алып атышат булар. Кыргызстандык спортчулар кайсыл салмактык деңгээлде ат салышып жатышат, мелдешке чыгып жатышат? Биз өзү алыш күрөшүндө 6 салмактык категория бар. Балдардыкы 60, 70, 80, 90, 100, 100дөн жогору. Кыздарыбыздыкы 55, 60, 65, 70, 75, 75ден жогору. Ошондо 6 салмак категориясында болуп атат да. Анан биздин бана балдарыбыз айтпадымбы, утулуп калдык депчи. Биз утулганга кайгырбайбыз. Анткени бул күрөш биздин күрөш. Биз баягы орустар айтмакчы, биз бул күрөштүн носителибиз да. Биз алып жүрчүбүз. Бир эле эме айтып коеюн, япондор дзюдону олимпиадага киргизгенде, биринчи олимпиадада бүт алтын немени, медалды япондор утуп кеткен да. Кайгырышкан ошондочу, ыйлашкан япондор. Кийинки олимпиадада 2 эле алтын алышкан да. Ошондо булар япондор майрам кылышкан. Анткени биздин күрөшүбүз дүйнөгө таркаптыр. Башка мамлекеттер дагы биздин күрөш аябай жакшы үйрөнүптүр деп сүйүнүп, биздин күрөшүбүз дүйнөгө чыгып кеткенине аябай сүйүнүшкөн да. Биз дагы ушундай деңгээлде турабыз азырчы. Биз уткузганыбыз менен, биз медалды уткузганыбыз менен биздин күрөшүбүз дүйнөгө кеңири таркап атпайбы? Рахмат маегиңиз үчүн. Сизге да чоң рахмат.